Аяосуз согушка алып баруучу топурак жол. Биз Донбасстабыз. Бул согуш болуп жаткан негизги аймак. Орустар ушул жолдон ылдый 3 чакырым аралыкта. Бахмуттун айланасындагы бул аймак дале украиналыктардын колунда. Бирок душман эки тараптан кысып келе жатат. Аскерлер кармаштын дагы бир күнүнө даярданышууда. Булар согуш отунан курчуган тажрыйбалуу жоокерлер. Алар Орусия колдогон жекчилдерге каршы 14-жылдан бери согушуп келе жатышат. Арасында Антон да бар. Well, we just had to take more cover. Бизге сооттолгон унабыздын ичине жашырынууга туура келди. Түз аткылоолор болду. Аскерлер кассеталык бомбалар атылганын, алар 2 километрдей аралыкка келип түшкөнүн айтышууда. Акыркы жарым саатта аткылоолор тууралуу тынымсыз эскертүүлөр келүүдө. Биз шашылыш бекинүүгө аргасыз болдук. Аскерлер да калкаланып калды. Аткылоонун үндөрү тынымсыз угулууда. Бул аймакта айыгышкан согуш жүрүп жатканы билинип турат. Орустар алга жылууга катуу аракет кылып жатышат. Украин күчтөрү болсо өз жерин коргоодо. Окоптор мүрзөлөргө айланууда. Have you lost many? Көп жолдошторуңузду жоготтуңузбу? Да, Ооба, абдан көп дейт ал. довольно много. Анын айтуусунда учурда орустар Италиянын жарымынча жерди ээлеп алышты. Половину Италии захватили. Бул жердеги жоокерлер Путиндин аскерлери Киевдин сыртындагы жеңилүүдөн чоң сабак алышты дейт. Андыктан алар тактикасын өзгөртүп, артиллериялык аткылоолорго басым жасашууда дейт Антон. Мына дагы биз тарапка ок атылды. Ал эми орустар алдыга жылган сайын бул жердеги шаар кыштактардын тургундары качууда. Ушундай оор ажырашуулардын уланып жатканына 100 күндөн ашты. Владимир Путин муну боштондукка чыгаруу деп атайт. Бул жерден ал ийгиликке жетсе, анын амбициялары Украина менен токтоп калбашы мүмкүн.